Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum. Хош келдиңиз. Сабактарыңыз бүттү. Үйгө кетип бартасызбы? Бүттү. Эмгете отура берем. Кой отуруңуз эми. Бир чыныдан кофе ичели, шашпай сүйлөшүп отуралы. Анан үйгө барасызда. Үйүңүз кайда качмак эле? Айтасың. Biraz ковурашып кофе иче. Же эмне, жеңемди сагынып баштадыңызбы? Эй. Жеңең көзүн жашаганыбызга быйыл августта 25 жыл болот. Жыл өткөн сайын андай сезимдин баары өзгөрөт экен. Ай Асан, могу бурушта жолдобай деген бар го? Ой ошол жолуккан сайын эле жолдон кармап алып эле байке мен сизди аябай жакшы көрөм деп эле бирдемесин алып келип алып эле сыйлап калат. Анын көңүлүн кыялбай эле кечке бакылдап отуруп алып эле үйгө эмне болуп калганын билбей калып атам. Бүгүн эртерээк барып жеңеңди сүйүнтүп коеюн деп атам. Мен сизге эми көптөн бери айтчу сөздөрүм бар. Негизи өзүңүздүн жашыңыз деле келип калды. Бир тупка таяп калдыңыз. Эми токтолуп дегендей кичине Кудай жолуна түшүп намаз окубайсызбы? Ибадат кылып кичине Кудайдан кечирим сурап, балдардын бактысын тилеп, жакында орозо да келатат. Орозо кармап кичине аракты таштап, намаз окуп баштаңыз эми. Жолукканда эле жашың өтүп баратат. Деле коркту бересиң. Ой мен жапчас элем. Ниет бар, Кудай буйрса убагы келгенде окуйм. Кары жашка карамак беле ажал деген. Мен сизди жакшы көрөм, ошон үчүн айтып атам. Жакшы нерселерди каалайм сизге. Намаз окуп баштаңыз эми. Ичимдикти таштайт. Анан чоочун аялдарга көз артпайт. Өзүңүздүн деле ден соолугуңуз чыңалып жакшы болуп каласыз. Жолукканда эле ушинтип эле кичине кыйнай бересиң. Кел, башка темага өтөбүз. Мен эми сизди жакшы көргөнүм үчүн айтып атам да. Жакшы нерселерди каалайм сизге. Намаз окуп баштаңыз. Макул эми. Дайым эле сурана бересиң. Бир жолу сенин тилиңди алайынчы. Макул. О, жараткан Кудай, күнөө иштерди көп кылдым. Мына тооба кылып алдыңа келдим. Тообомду кабыл кыла көр, күнөөлөрүмдү кечире көр. Үсен агай дагы намаз окуй баштады. Анын да күнөөлөрүн кечирип, намаз окууга өзүң насип кыла көр. Амин. Жана намаз окугандан кийин жүрөгүм ылдыйлап, жеңил болуп, көрсөсөң турбайбы? Саламатчылык кел. Эмне болду? Тынччылыкпы? Ой, тынччылык болбой калды. Түндө Үсен агай жүрөгү кармап каза болуп калыптыр бейиш болгор. Айланайын Кудай. Бул эмне деген шумдук? Кантип? Кандайча? Кечээ эле чогуу намазга барбадык беле? Орозо келатат. Буйрса орозодо кармайм деп атпады беле? Үсен аке, жаткан жериңиз жайлоо, топурагыңыз торко болсун. Акыркы жолу болсо да намаз окууга жетишип калдыңыз. Намаз окудум, тооба кылдым деп кубанганыңыз үчүн Кудайым ырайымына алып, мээримине бөлөсүн. Өмүрүндө бир жолу болсо да маңдайын жай намазга коюп, жаратканга дуа кылуу кандай чоң бакыт экенин сиз артыңыздагыларга сабак берип кеттиңиз.